Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Депутат Ормоновдун микрофонун бергиле. 2 минут. Рахмат, Урматтуу. Дастанар Арсбекович, Мухаммед Душакевич. Менде сунуш, Дастанар Арсбекович, сиздин 2 замыңыз бар. Кезеги менен бирден замыңыз, андан кийин фракциянын лидерлери штабка мүчө болсо, кезеги менен. Бул сөзсүз керек, себеби парламент бүгүнкү күндө штабтын ишинин сыртында калат. Бул сунушту колдоп берсеңиз деп суранам. Экинчиси, Алтынай Сейитбекен ой жакшы иштеп аткан. Бул кишинин ошол коомчулук менен байланышын эске алып, Мамбетовдун ордуна ошол кишини сунуш кылам. Себеби Мамбетов мына азыркы кишиңер алып келген. Ал киши бир районду дүрбөлөңгө салды. Өзгөн району 2 күн тополоңдо болду. Главр ачты, күнөөлөп, эмне үчүн сен жашырып атасың? 2 киши реанимацияда экен дегенге чейин барышты. Ушундай ката кетирген кишилер бул жерде отурбаш керек. Андан мурун дагы бир зам айткан, ноокаттан качып кетиптир деп. Кайсы кыргыздын кыз апасынан качып кетсин? Муну кечирим сурап коюшкан дагы жок. Ушундай ката кетирген кишилерди жумуштан алыңыздар. Айда Жешенбаевна, бул сизге караштуу. Сиз аябай ушул тармакты сындап жүргөн кишисиз. Мен сизге ийгилик каалайм, бирок ушул тармакта ийгилик жаратыңыз. Момундай иштерди, мына Мамбетов окшогондорду, элди дүрбөлөңгө салгандарды ал жерде кармабаш керек. Даже кечирим сурап койгон жок, мен суранганмын 2 жолу. Ушуну эске алыңыздар. Экинчиси, Мухаммед Душакевич, Бишкек шаарындагы өзгөчө жаңы конуштардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн чоң рынокто иштеген тачка түрткөн балдардын бардыгын тизмесин алып, продуктовый жардамды ар жума сайын кылып турушубуз керек. Буга акча каражатын аябаңыздар. Ушул акча бөлүңүздөр. Бул негизги маселе бүгүнкү күндөгү. Калган сунушту мен айтканмын, мына ийгилик каалайм, бирок Алтынай Сейитбекованын жакшы ишин белгилеп коюңуздарды суранып кетем мен. Эл менен Рахмат, убактыбыз бүттү. Кийинки сунуштарды эске алыңыздар. Биринчи микрофон. Рахмат, Урматтуу. Дастанар Арсбекович, биз го сүйлөй беребиз, мына 60 киши жазылды да. Аппараттын балдарын эмне алабыз? Азыр комендантский час болот. Катуураак айтып койсоңуз. Аппараттын балдары эмне болот дейм? Биз го сүйлөй беребиз, 60 киши жазылдык. Удостоверение менен кетебиз бизчи. Аппараттын балдары эмне болот? Анан сунушумда мен азыр кандай бир чектеп албайлыбы? Ар бир фракциядан мынчада кишиден сүйлөсүн, саат мынчага чейин өткүзөбүз деп 2ден киши сүйлөп, анан токтотпойлу. Фракциядан 2ден болгондо ошондо мына баары бир 8ге чейин сүйлөйт экенбиз. Кандай дейсиз? Сунуш берсеңиз, мен ошо менен алып кетем. Мен сунуш айтып атпаймынбы? Ар бир фракциядан 2ден киши сүйлөсүн. Болду, сунушуңузду добушка коем. Добушка койсоңуздар. Коем. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат. Ар бир фракциядан 2ден деген. Аны добуш менен чечип бересиздер? Добуш менен. Добуш. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түштү. Сунушту, урматтуу депутаттар. Добушка коем, добуш берсеңиздер. Ар бир фракциядан 2ден дейт. Макул 80, каршы 3, баары 83, катталды 111. Бериңиздер, ар бир фракциядан 2ден берилсин. Экиден жазылыңыздар. Урматтуу депутаттар, ортоңку микрофонго чыкпаңыздар, бербеймин. Эгерде процедурный гана маселе менен. Эгерде ортоңку микрофонго чыгып суроо берип, жок алам десеңиздер, мен өчүрөмүн. Такташып алалы. Анда да 15 киши болуп кетет. Иса Шашанкулович. Эми добуш чечилип калды, анда
Сунуш бериңиздер, мен коюп берейин. Сунуш бериңиздер. Бешинчи микрофон процедурный, только процедурный менен. Урматтуу төрага, бир болдон 2 киши суроо берет, мен сүйлөйм. Жок, азыр добуш 2 киши эле суроо берүү деп айтылды, болду. 2 киши. Анда экөөбүз жазып коюңуз. Жазуу түрүндө аз келет, бериңиздер. 4-чү микрофон. Рахмат, Дастамбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, эми чындыгында бул жерде суроолор көп экен. 2ден боло турган болсо талаш тартыш болуп калат экен депутаттардын арасындачы. Ошон үчүн 3 депутаттан жок, пропорциональный кылсак башка депутаттар 3 депутаттан кылып берсеңиз, Дастамбек Арсбекович, добушка койсоңуз. 1 мүнөттөн, 3 мүнөттөн ошону бөлүп алышат. Анда сунушту бериңиз, жана сунушту артка алышыбыз керек. Ошону жокко чыгарыш керек. Урматтуу депутаттар, 2-2ден деп өттү, башка сунуш келип түшкөн жок. 2ден де бериңиздер. 2ден болду. 2ден 80 добуш менен кабыл алып бердиңиздер. Бергиле. 2ден. Биринчи микрофон. Процедурный. Рахмат, урматтуу Дастан Арсбекович. Бул жерде эртеден бери бир 10 депутат сүйлөдү, ошого премьер-министрдин өзүнөн жооп алып коелу. Бул мына 6 фракциянын тең кызыкчылыгындагы иш. Новосибирскидеги жанагы 294 адамга самолет жөнөтөсүздөрбү, жокпу? Алар мына түз эфирде жанатан бери чалып атат да. Бүт мына мигранттар жөнүндө бардык депутаттар сүйлөдү мына. 10дон ашты. Мухаммед Калдышекеевич, Новосибирскиде жана аэропортто жаткан 294 адамга жанагы кары картаңдар, жаш балдар күтүп атпайбы? Москвадан алдырдыңыздар. Ага рахмат чоң. Эми Новосибирскиден Рахмат Жанар Кубаныч. Урматтуу, бериңиздер, депутаттар бериңиздер. Муну карайлычы, эме. Бериңиздер. Жанар Кубаныч, карайлык. Табло, списокту бериңиздер. 3-чү микрофон. Процедурный маселе. Процедурный, эми Дастан Арсбекович, биздин очередь келгенде ушундай кылып атасыздар да. Эми баарыңыздар эми эртеден бери жазылып турсак, туура эмес да. Таарынбаңыздар эми. Дастан Арсбекович, мен бир эле маселени айтайын, Мухаммед Калдышекеевич. Новосибирскиден болгон 3 эле дипломатыңыздар бар экен. Бүгүн элдер жеп атат алардычы. Азыр ургулап, соккулап атат. Ошонун бир маселесин эгерде биз самолет жөнөтө албасак, анда тамак ашын же жаткан жайын чечип берип койбойлу бюджеттенчи. Жок, билетин эми мүмкүнчүлүктү биз эми чече албайбыз да, башка мамлекет үчүнчү. Өзүнүн жарандары үчүн ошол жердеги тамак ашыны, жатаканасын чечип койбойлу дейм да. Урматтуу депутаттар, мындай кылалы. Азыр сунуш бериңиздер, анда артка алып табло менен кетебиз анда. Табло менен кетебиз анда. Макулсуздарбы? Анда жанагы табло калдыбы? Урматтуу депутаттар, эми сыйлайлы. Бирибизди сыйлайлы. Сунуш өттү. Азыр мына лидер фракциялардын убактысын бергиле деп атат. Анда мынакей дагы жарым саат депутаттарга бөлөбүз, ошо менен дагы эле 30 депутат болуп кетебиз. Көп болуп кетет. 2ден кичине калдыбыкпы ошо менен. 2-чи микрофон. Процедурный. Дастан Арсбекович, бул азыр болуп аткан туура эмес болуп атат. Бизге мүмкүнчүлүк бериңиз. Мына урматтуу премьер-министр келди. Суроо аябай көп болуп атат. Биз көчөдөн келип атканда бизди эл токтотуп суроо берип атат. Ошондуктан бүгүн иштедик, эртең деле иштейбиз. Ошондуктан улантыңыз, суроолорубузду берип алалы. Жок, мен токтото алган жокмун, мен токтоткон жокмун. 8ге чейин комендантский час. Баарыбызда удостоверение бар, пропуска бар. Эчтеке болбойбуз. Эртең деле келе беребиз. Аппаратта жок. Урматтуу депутаттар, мына азыр келип баштады. Тизме менен кетебиз, отурсаңыздар суранчы. Тизме келди. Келди депутаттардан. Bir minütten de SDPK çeçiptir. 1 minütten de. Birinci.
Birinci mikrofon. Дастанбек Арыспекович, мындай кылбайлыбы? 7ге чейин иштейли, табылоо менен кете берели. Ким сүйлөсө сүйлөп коет, мына акыйкат болсондо болот бардыгыначы. Марлен мырза, сиздердин фракцияңыздардан депутат сунуш берди. Добушка койдум, 80 добуш менен өттү. Процедура ушул бойдон кетти. Мен айттым микрофонго, болду дейми. Урматтуу депутаттар, вакытты алдык мына азыр. 15 минут кетти. 15 минуту жөн эле. Сөз Орозова Карамат Бабашевнан 1 минут бергиле. Саламатсыздарбы? Мухалкал Дүйшүкевич. Менин бир гана суроом бар да. Мен жанадан маселени көтөрдүм эле. Мына Баткенден өзү бир эле шектүү деп чыкканда, ал уже денсаулыгы жакшы. Бирок бүгүнкү күндө Бишкектен Баткенге карай пропискасы жокторду айдап, 2 күндөн бери адам барып, алар обсервацияга жатып атат экен да. Ошол туурабы, туура эмеспи? Биз кайра жайылтып атпайбызбы? Биз мына блокпостту коюп бекине эч ким киргизбешибиз керек да. Карамат Бабашевна. 138-ден 60 адам барыптыр. Бул кандай уже Бишкектен? Карамат Бабашевна, биз эми пропискасы менен деп текшерткен жокпуз. Пропискасы менен деп текшерген жокпуз да. Бишкектен чыгып атканда карап атабыз, баягы оорулуу чыгып кеткен жокпу, башка жака жайылтпайбы депчи. Ошол эле текшерип атабыз. Киргендерди ошондой текшерип атабыз. Атак биз пропискаң бар Бишкекте эмес, Баткенде экенсиң деп Баткенге бар деп айткан жокпуз. Жок, эми бүт аралашып бүтүп атат.